Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам неберелерин Хасан жана Хусейнди ушул дуа менен айтып, жин шайтандардан, көз түйүүдөн, ар кандай зыян берүүчү нерседен сактоону Аллах Тааламдан суранган. Ушул дуаны жаттап алалы, жаттап балдарыбызга айталы. Бул дуада мындай деп айтылат: "Уидукума би калиматиллахи тамма мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма." Абдулла ибн Аббас деген сахаба риваят кылат. Бул Бухариде келген сахих хадис. Ушул эле хадистин уландысында айтат: "Сумма якулу кана абукум юауиду бихима Исмаила ва Исхаqa." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Атаңар ушу Ибрахим алейхиссаламды айтат. Ушу Исмаилди жана Исхакты дагы ушул дуа менен айтчу эле" деп. Бул мааниси "Уидукума би калиматиллахи тамма" деген, мен Аллах Тааламдан жардам сурайм, толук Аллах Тааламдын сөзү менен деп. Бул Куран сөзү. Аллах Тааламдын сөзү, эч бир кемчилиги жок, ар бир айыптан аруу Аллах Тааламдын сөзү бул. Катачылыктан алыс деген сөз да. Ушул сөз менен Аллах Тааламдан суранамын, силерди сакташын. Эмнелерден? Мин кулли шайтанин ва хамма. Ар бир шайтандан. Жана хамма деп ошол керек болсо ошол жөргөмүш, жылан болуу, чагып сала турган, ар бир өлтүрүп сала турган, өлүмгө дуушар болот, зыян берүүчү нерселерден дагы сакташын суранам. О мин кулли айнин ламма. Жана ар бир көздөн дагы, тийип кетүүчү көздөн дагы сактоону суранам дейт. Ушул дуаны жаттап алыңыздар да, дайыма ушул балдарыңыздарга айтып туруңуздар.